кара тизме боюнча айтсам, 2021 жылдын 1-январына карата Россиянын аймагына кирүүгө 49.328 адамга тыюу салынган экен. Же болбосо кара тизмеге киргизилген. Мен билем, 2 жолу административдик тартип бузсаң ушул тизмеге киресиң. Алар кайсылар? Жол эрежесин бузуу, тамекини туура эмес жерде чегүү жана башка ушул сыяктуу ушундай болбогон шылтоолор менен мигранттарды кыйнашат. Биз Россия тарапка азыркы тартиптүү өзгөрүү боюнча сунуш киргизебиз. Мисалы 2 жол эмес, санын көбөйтүү, штрафтарды салуу сыяктуу, болбосо дароо эле кара тизмеге киргизип койбойлу. Бул багыттагы иштерди Кудай буйрса күчөтөбүз. Мындан ары груз 200-ни мамлекетибизге жөнөтүүдө бардык чыгымын мамлекет толук мойнуна алат. Бул маселени уюштурууда элчилик менен консулдуктар иштешет. Ар бир төлөнүүчү чыгымын жерине жетип барып, толук төлөп, Кыргызстанга жөнөтүү маселеси уюштурулат. Бул боюнча мен жакында указга кол койдум. Мындан ары Кудай буйрса ошондой болот. Биз сиздерден мамлекетке акча келип атканда жакшысыздар дагы, анан кырсык болуп, ушу каза болуп калса, сөөгүн талаага таштап койгон, бул адамгерчиликке да жатпайт. Авиа каттамдарды көбөйтүү боюнча айтсам, бул боюнча дагы маселе көтөрдүм. Пандемияга байланыштуу болуп атат деп атат, бирок өкмөткө айтып тапшырма берем деп калды. Авиа каттамдарды көбөйтүү боюнча дагы ошол азыр айтып өткөндөй маселелерди чечебиз деп убадаларын беришти Кудай буйрса.